Шахмат ойнап жатып, менде bir суроо пайда болду. Бардык ол негизинде шахматта канча жүрүш бар? Албетте бул суроого өзүм жооп бере албайм. Анда ким жооп берет? Комбинаторика илими жооп берет. Комбинаторика илими жалпак тил менен айтканда, кандайдыр бир окуяны канча вариантта, канча жол менен кыла аларыбызды изилдейт. Макул дейли. Анда канча жол бар бул жакта шахматта? 1950-жылы америкалык математик Клод Шеннон шахматтагы бардык кайталанбаган жүрүштөрдү санап чыккан. Бардыгы болуп, болжолдуу түрдө 10-120 даражасындагы сан келип чыккан. Бул сан Шеннондун саны деп аталат. Эсептөөлөрдүн негизинде ар бир оюнда 40ка жакын жүрүш бар. Ошол жүрүштүн ар биринде 30дан вариант камтылган. Бирдин артында 120 бар санды элестетүү биз үчүн өтө эле оор, бирок биз аракет кылып көрөлү. Салыштыруу катарында ааламдагы атомдорду алалы. Метагалактикадагы, башкача айтканда биз билген ааламдагы бардык атомдордун саны болжол менен 4 көбөйтүү 10-79 даражасынан 10-81 даражасына чейин созулат. Демек бул эмне түшүндүрөт? Бул Шеннондун санынан алда канча кичинекейлигин түшүндүрөт. Эгерде биз шахматтагы бардык жүрүштөрдү билгибиз келсе, анда дүйнө жүзүндөгү атомдордун санын санап, анын үстүнө кайра 10-40 даражасын көбөйткөндө гана биз бул бардык жүрүштөрдү биле алат экенбиз. Комбинаторикадагы комбинациялардын санын кантип эсептешет? Бизге болгону 4 эле формула жетиштүү. Алар эң биринчи факториал, экинчи топтоштуруу, орундаштыруу, төртүнчү даража. Мынакей бүгүн биз ушул 4 формуланын негизинде иш жүргүзөбүз. Анда эмесе баштадык. Бул жакта шахматтын 5 фигурасы берилди. Эми менде мындай суроо пайда болду. Ушул 5 фигураны колдонуп канча вариантта орун алмаштыруу жасай алам? Мисалы, бул ат менен слондун орундарын алмаштырсам, жаңы бир вариант чыкты, туурабы? Мурункусу башка, азыркысы башка болуп калды. Бул экөөнүн ордун алмаштырдым, бул дагы башка вариант болуп калды. Азыр 3 вариант болуп калды. Демек ушундан канча вариант бар? Биз муну чыгаруудан мурда эки фигураны алып туралы өзүнчө, себеби оор болуп калат. Биз жөнөкөйдөн башташыбыз керек. Эми бизде бул жакта 3 гана фигура калды. Слон, ферзь жана пешка. Эми буларды канча варианттагы орундарын алмаштыра алабыз? Макул, бул биринчи вариант болду, жазып коеюн. Слон, ферзь, анан пешка. Бул биринчи вариант. Эми карайбыз. Экөөнүн орундарын алмаштырып коеюн. Бул уже башка вариант болуп калды. Бул жакта ферзь, анан бул жакта слон, анан бул жакта пешка болуп калды. Демек ушундай варианттардан биз канчаны ала алабыз? Биз мисалы үчүн бул жакта эң акырында ферзь туруп калышы мүмкүн, ортосунда слон, анан эң биринчи пешка туруп калышы мүмкүн. Эң биринчи пешка, экинчи ферзь, үчүнчү слон туруп калышы мүмкүн. Анан кийин эң биринчи ферзь туруп калышы мүмкүн, экинчи пешка, анан үчүнчү слон туруп калышы мүмкүн, туурабы? Эң биринчи слон, экинчи пешка, анан үчүнчү кайра ферзь туруп калышы мүмкүн. Мынакей бизде канча вариант бар экен? Бардыгы 6 вариант пайда болду. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6 вариант пайда болду. Муну мен эмнени айткым келип атат? Болгону биз ушундай нерселердин орундарын алмаштыргыбыз келсе, канча вариант ала алабыз? Жөн гана факториалды колдонобуз. Факториал деген эмне? Мисалы үчүн 3-түн факториалы болду бул. Бул деген 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3. Бирден баштап 3кө чейинки сандардын өзүн бири-бирине көбөйт дегенди түшүндүрөт. Демек биз канча варианттагы орун алмаштыруу ала алат экенбиз? Биз 6 варианттагы орун алмаштыруу ала алат экенбиз. Ал эми бул экөөнү кошуп койсок, канча болот bizde? Bizde жалпы 5 варианттагы орун алмаштыруу болот. Ошондо жөн эле жазабыз. 5-тин факториалы. 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 көбөйтүү 4 көбөйтүү 5.
баары биригип бизде 120 варианттагы орун алмаштыруулар болот экен. Демек факториал мына ушундай эле оңой эле нерсе. Анда экинчи формулага өттүк. Эми бул формулага көңүл буралы. Бул формуланы түшүнүш үчүн мен азыр 3 квадрат чийейин. Биз муну ящик деп элестетели. Эми ушул 3 квадратка 2 ар башка фигураны канча вариантта кое алам деген суроого жооп беришибиз керек. Демек, бул бир вариант болду. Ал эми экөөнү алмаштырсак, бул экинчи вариант. Экөөнү мындай менен койсок, 3. Демек, ушундан канча вариант ала алам деген суроого мына бул формула жооп берет. Формула менен кантип иштейбиз? Бул биринчиден arrangement деген түшүндүрөт, орундаштыруу дейт. Которулат. N деген сөз бул квадраттардын саны, орду. Ал эми M деген сөз биз коюп аткан нерселер, фигуралардын саны. Ошондо A n-ыбыз болсо 3, m-ыбыз болсо 2 фигура барабар канча? n факториал дейт. Ошондо 3-түн факториалы бөлүнгөн n минус m-дин факториалы барабар. 3-түн факториалы бул 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3. Ал эми 3-төн 2-ни алсак 1, 1-дин факториалы 1-ге барабар. Үстү 6 болот, жөн эле 6 чыгат экен. Демек, бизде 6 вариант бар экен. Ушундай өзүбүз коюп текшерип көрсөк болот. Ар кандай фигураларды. Ал эми силерде суроо пайда болушу мүмкүн. Эгерде 2 фигура тескерисинче ар кандай эмес окшош болуп калсачы, анда кандай болуп калат? Туура, анда башка формула колдонулат. Биз муну ыргытып салалы. Бизге азыр мына бул формула керек болот. Бул топтоштуруу формуласы. Экөөнүн айырмасы мына азыр көрсөтүп берем. Мынакей. Жана 2 фигурам 2 башка болчу, азыр 2 фигурам оп-окшош болуп турат. Экөөнү бул жака койдум. Бул бир вариант, туурабы? Экөөнү алмаштырдым. Бул деле жана элеки эле вариант. Экөө окшош. Көрдүкпү? Демек айырмасы ушундай. Анда биз ушундай учур кездешсе, топтоштуруу формуласын колдонобуз. Combination топтоштуруу деген түшүндүрөт. S n деген 3 оруна, m деген 2, анда чыгарабыз. n-дин факториалы, ошондо 3-түн факториалы, m-дин факториалы 1, 2, 2-нин факториалы, n минус m, 3 минус 2-нин факториалы барабар. 3-түн факториалы биз 6 дедик жана, ал эми 2-нин факториалы бул 2 деген 1 көбөйтүү 2. Демек 2 экен. Көбөйтүлгөн 3-төн 2-ни алабыз, 1-дин факториалы 1-ге барабар. Демек 6 бөлүү 2 барабар 3. Демек бизде 3 эле вариант бар экен. Чын элеби, калп элеби, азыр текшерип көрөлү. Мына, бул биринчи вариант, бул экинчи вариант, бул үчүнчү вариант. Болду, башка вариант жок. Башка кандай вариант? Мындай кылайын десең, бул эң биринчи эле вариант болуп калды. Бул болбойт. Демек, экөөнүн айырмасын түшүндүк, arrangement менен combination'дын айырмасын түшүнүп алдык. Эми акыркы формулага көңүл бурсак, даража. Бул жөн эле даража дейсиңер. Жок, бул мүмкүн болгон бардык комбинациялардын саны. Бирок элементтер кайталана берет. Мисалы, менин сүйүктүү актерлорум Леонардо Ди Каприо, Килиан Мерфи жана Том Круз. Бул 3 актерлор киного тартылган жатышат дейли. Бирок бизде тартыла турчу кино 2 гана категорияга ээ. Алар тарыхый жана космос болсун. Мисалы, Леонардо Ди Каприо космоско, Килиан Мерфи менен Том Круз тарыхый фильмге тартылсын. Кайталанса болот. Көңүл бурабыз. Суроо. Бул нерсени канча вариантка чейин уланса болот? Азыр силер паузага коюп эсептеп көргүлө, жообун кийинчерээк айтам. Ага чейин каналга жазылып, жообун комментарийге жазганга да жетишип калалы. Мен эмнени айткым келип жатат? Көптүктөрдүн теориясында мындай теорема бар. M элементин камтыган көптүктү N элементин камтыган көптүк аркылуу төмөнгүчө тыйынтсак болот.
n'din m darajasındагы вариант. Демек биздин 3 элементтен турган актерлордун көптүгүн 2 элементтен турган кинолордун көптүгү 8 ар түрдүү жол аркылуу туюнтат. Көптүктөр демекчи көптүктөрдө куру көптүк деген түшүнүк бар. Эгерде көптүктөр эч кандай элементке ээ болбосо, ал куру көптүк. Эми суроо: эки куру көптүктү канча ар түрдүү жол менен туюнтса болот? 0-дүн 0 даражасы барабар 1-ге. Демек, эки куру көптүктү бир эле вариант менен туюнта алабыз. Ошонун негизинде 0-дүн 0 даражасы 1-ге барабар деген жоопту алабыз. Достор, мынакей комбинаториканын элементтерин эң жөнөкөй тилде түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Эгерде жакса лайк басабыз, достор менен бөлүшөбүз. Төмөн жакта менин Telegram каналым болот. Ал жакта математикалык эсептер, ортого аргандай маселелер жана алардын чыгарылыштары менен болот. Эгерде кимге жакса кирип көрсөңөр болот. Силер менен Элдин Сыймык болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болобуз достор.